УКМК тарабынан мурда жеке тараптарга өтүп кеткен мамлекеттик жерлерди жана объектилерди кайтаруу иши активдүү жүргүзүлүүдө. Камчыбек Ташиев буга чейин дал ушул багытта жумуштар күчөтүлөрүн коомчулукка бир канча ирет билдирген. Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды, элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөн ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз, кара көз элдин байлыгы. Аны болсо бир адам, 5 адам, 10 адам, 100 миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшөт. Алардын баарын кайтарышыбыз керек. Например, Жалал Абадта азыр 3 чоң базаны кайтардык. Бир автобазаны кайтардык. Ал жерге 4 гектар экен 2 мектеп сала турган болуп атабыз. Анан кийин бир чоң дагы бир базаны кайтардык. Ал жерге болсо ошол ГИКке үй салып бере турган болуп атабыз. Анан дагы бир чоң автобазаны кайтардык. Ошол Тумановтардан грузовой автобазаны. Ал жерге дагы ошол шаарга кайтарып бердик. То есть булардын баарын ээлеп алышкан да, ээлеп алып жүрүшөт. 30 жылдан бери бай болушат. Ничего, байларды дагы эмесине салабыз. Баягы мыйзам чегинде тизмесине салабыз. Ошо. Бир нече адам байыбаш керек. Элдин баары байыш керек да, баарыбыз чогулуп байышыбыз керек. Туура. УКМКнын Жалал Абад облустук башкы башкармалыгы тарабынан мамлекеттин эсебине кайтарылган жерлер жана объектилерди тизмектеп көрөбүз. Жалал Абад шаарынын аймагындагы кайтарылган жерлер. Жалал Абад шаарындагы Абдырахманов 7-1 көчөсүндө жайгашкан IT базары УКМКнын кызматкерлеринин иликтөөсүнүн жыйынтыгында мамлекетке толугу менен кайтарылды. Бул 3,6 гектар жер аянтын жеке ишкер Салы Ташбаев колдонуп келген. Учурда IT базарындагы имараттар бузулуп жатат. Ордуна мектеп, көп кубаттуу мамлекеттик ипотекалык үйлөрдү куруу пландалган. Ал эми бул Абдырахманов 1В көчөсүндөгү 3,2 гектарды түзгөн жер Союз кезинде автобаза болуп, кийин жеке тараптарга сатылып кеткен. Жеке фирмалар кампа катары иштетип келишкен. Бул жерди Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Жусуали Төрөмаматов жеке менчиги катары пайдаланып келген. УКМК бул объектини мамлекеттин балансына кайтарып алды. Жергиликтүү бийлик бул жерге жогорку окуу жайын, көп кабаттуу үйлөрдү жана Элдик банктын филиалын курууну пландап жатат. Абдурахманов 7 дарегинде жайгашкан жалпы аянты 2,5 гектарды түзгөн жер оор жүк ташуучу унааларды оңдоочу жай болуп иштетилип келген. Бул жерди Бакыт Ботокараев аттуу жаран жеке менчикке сатып алган. Учурда жер мамлекетке толугу менен кайтарылып, мында көп кабаттуу үйлөрдү жана сейил бактарын куруу пландалууда. Абдурахманов 10 дарегинде жайгашкан жалпы аянты 3,7 гектарды түзгөн мурунку унаа базардын жери да мамлекетке толугу менен кайтарылды. Бул жерди буга чейин жеке менчик кылып Тумановтар колдонуп келишкен. Бул жерге дагы мамлекеттик ипотекалык компания көп кабаттуу үйлөрдү курат. Бул жердин жалпы аянты 1,6 гектар жерди түзүп, Азизов Ниматулла аттуу жаран пайдаланып келген. Учурда жер мамлекетке кайтарылып, мамлекеттик ипотекалык компаниянын 9 кабаттан турган 8 үй курулууда. Күз айларында толугу менен бүтүп пайдаланууга берилет. Малашев 51 дарегинде жайгашкан 1 гектар жерди Александр Ким аттуу Корей улутундагы кыргыз жараны пайдаланып келген. Бул жер дагы УКМК тарабынан мамлекетке кайтарылып, учурда мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан көп кабаттуу үйлөрдү куруу иштери башталган. Курманбек 4 дарегинде жайгашкан 60 сотых жер мурун Жалал Абад облустук керек жарак коомдук бирикмесинин кампасы болгон. Кийин Жумалиевдер жеке менчикке сатып алып, алар Сайдулла Чимбердиевге саткан. Бул жер дагы мамлекетке толугу менен кайтарылды. Алдыда көп кабаттуу үйлөрдү куруу жагы пландалып жатат.
Эркинбаев көчөсүндө жайгашкан автобекеттин ичиндеги 70 сотық жер тилкеси дагы УКМК тарабынан мамлекетке кайтарылды. Бул жерди Казакбаев Нурлан аттуу жаран жеке менчик катары колдонуп келген. Учурда бул жерге дагы мамлекет көп кабаттуу үйлөрдү курууну көздөп турат. Жалалабад шаарындагы Кадыржан Батыровго таандык делген 80 сотық жерде жайгашкан Шабдалы базары дагы толугу менен мамлекетке кайтарылды. Ал эми бул Жамашев көчөсүндө жайгашкан 1,7 гектар жер аянты. Бул жер дагы толугу менен мамлекетке УКМК тарабынан кайтарылды. Бул жерди Сүйүнбай Жоробаев жеке менчик катары пайдаланып келген. Учурда бул жерге дагы мамлекеттик ипотека компаниясы көп кабаттуу үйлөрдү курууну пландаган. УКМК кызматынын иш-аракеттеринин алкагында мамлекетке 6 гектардан ашыгыраак жер уже өттү. Бул 2023-24 жыл ичинде. Ал жерлерде азыркы учурда мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан көп кабаттуу турак жайлар курулууда. Жалпысынан айтып кеткенде азыркы учурда официалдуу бул 1200дөн ашык баягы батирлерден турган көп турак жайлар курулуп баштады. Андан тышкары бизге өткөн жерлерде дагы биз баягындай социалдык имараттарда курууну пландаштыруудабыз азыркы учурда. Атап айтканда бул биринчиден биз мектептерди куралы деп атабыз, ошондой эле университеттерди куралы деп атабыз. Андан тышкары дагы баягы Жалал Абад шаарында баягындай жашыл зона деп коебуз. Ушул жашыл зоналар жетишпегендиктен жашыл зоналарда курулат ал жерлерге дагы. Жалпысынан бизге азыркы учурда дагы өтө турган жерлер аянтчасын эгерде тактала кетсек, ал жерде 12 гектардан ашык дагы жерлер ушул жыл ичинде Жалал Абад шаарынын мэриянын балансына өтүүнүн алдында турабыз. Жалал Абад шаарынан сырткары мамлекетке кайтарылган жерлер. Сузак районунун Сузак айыл аймагында жайгашкан 1 гектар 70 сотық жер Юнусовторго жеке менчик болуп сатылып кеткен. Бул жер дагы мамлекетке толугу менен кайтарылып, учурда мамлекеттик ипотекалык компания 5 кабаттан турган 5 үй куруп жатат. Сузак айыл өкмөтүндөгү дагы башка 1 гектар 72 сотық жер дагы мамлекетке толугу менен кайтарылды. Бул жер Улмасов аттуу жаранга мурда жеке менчикке сатылып кеткен. УКМК кызматкерлери жерди мамлекетке кайтарып, учурда мамлекеттик ипотекалык компания көп кабаттуу үйлөрдү куруп жатат. Сузак районунун Багыш айыл өкмөтүндөгү Союз убагында винсовхоз болуп туруп, кийин эгемендүүлүк алгандан кийин Базаркан Чекиев аттуу жаранга жеке менчикке өтүп кеткен жер тилкеси да УКМК тарабынан мамлекетке кайтарып алынды. 2,7 гектар жер аянтты түзгөн бул аймакка мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 10 жана 9 кабаттуу үйлөр курулууда. 1000ге жакын бул батирлер жакынкы аралыкта курулуш аяктап элге берилет. Жалал Абад шаарында жалпы 6 гектардан ашык жер аянты УКМК тарабынан мамлекеттин балансына кайтарылган. Алдыда дагы бул багытта активдүү иштер улантылып, жерлер жана объектилер мамлекеттин балансына кайтарылат. Өлкө боюнча да дал ушул багыттагы иштер жүргүзүлүүдө. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.